Бұл видеода біз ЖРТ бойынша сынамық тесттер, же болмаса пробный тесттер жөнінде кеп қаламыз. Пробный тесттер десек жақшырақ түсінеміз, сынамық тест ошоның кыргызчасы. Біз сынамық тесттерді тапшырғандың қандай маанилүүлүгү бар? Анан кийин булардын айырмалары қандай? Сынамық тесттин бирөөнөн бирөөсүнүн айырмасы кайсы тесттер жакшы? Анан буларга ишенишибиз керекпи? Алгач эле мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтып берейин. Негизи мен сынамық тестти жазгандын пайдасынан артынан өзүмдүн алтын сертификат аларыма ишенгем десем болот. Эмне үчүн? Мен үчүн ЖРТдан 180 балл алуу жогорку балл деп эсептелинет эле, абдан жогорку деп. 200 деген бул почти слишком күчтүү эле. Анан кийин алтын сертификат деген ойлогон дагы эмес. Мен бар экенин дагы мындай билгем, бирок мындай үмүт же болсо мындай умтулуу болгон эмес да, анчалык деле. Бирок эмне болду? Мен 11-класста SAT деген экзамен бар. Ошого даярданып жүрүп, англисче экзамен, ал жакта математика, окуп түшүнүү, эссе жазуу деген нерселер бар. Мен ошол жактан англисче экзамендин математикасы менен окуп түшүнүүсүнө даярданып жүрүп, анан кийин кыргызча китептерди, адабий китептерди, орусча адабий китептерди окуп жүрүп, окуп түшүнүү деңгээлим анан жакшы эле окуп калган десем болот да. Анан кийин болсо, эмне болду? Математикам ошол жактан даяр болду. Кийин февраль айлары, примерно 2016 жыл 11-класспыз. Мен областной олимпиадага даярданып атып, областной олимпиадага кирейин деп атсам, ошол убакта ЖРТдан пробный тест келиптир биздин лицейге. Пробный тест болот деди, досум болсо пробный тест тапшырабыз дейт. Канчасынан? 400 сомдон дейт. Анан кой дедим, 400 сом болсо кымбат экен дедим да. Мага керек эмес, мен ОРТ мен үчүн маанилүү эмес. Хотя акчам бар болчу. Анан десем, жок, тапшыр, же акчаң жок болсо берип турайын, тапшыр дейт да. Бул маанилүү тест андай мындай деп көндүрдү аягында. Анан макул, анда тапшырып кое берейин деп кирип чыктым. Кирип чыктым дагы, карасам, мугалимдердин эсептеши боюнча, негизи алар жөн эле пайыз кылып берип коет. Мынча пайыз деп. Мугалимдердин эсептеши боюнча 198 кылып берди мугалимдерчи балымды. Анан таң калдым да, мындай, кантип эле мен жогорку балл алдым депчи. Анткени мен окуп түшүнүүм 27 туура болуптур. Немем математикам начар болуптур, аналогиям анча жакшы эмес, анан грамматикам 93%. Бул жакшы да мен үчүн. Таң калдым да, мен кантип грамматиканы жакшы кылып койдум деп, анан кантип математиканы начар кылып койдум деп. Анткени мен өзүмдүн математикама ишенем. Мен ал жактын баарын туура иштей алам депчи. Анан ошондо мен өзүмө ишенич пайда болду. Мен ОРТга даярданбай койсом болот экен. Анткени соммо дегенди түшүндүм ошондо. Бул соммо деген ушулар экен, ушулар эрте ОРТны ушундай кылып берет экен деп. Анда жакшы. Соммодон 198 алып атсам, мен чыныгы ОРТда 190 болсо дагы 180 алат экен деп коюп жүрдүм. Анан кийин олимпиада, Менделеевский олимпиада, химия боюнча эл аралык олимпиада бар. Ошол жака катышып, республикага катышып, ага даярданып келип катышып жүргөндөн ОРТга келсем, ОРТга 4-5 күн калыптыр. Анан карасам, биздин мектеп ким алтын сертификат алса $400 акча беребиз деп жазып коюптур, илип коюптур. Ошол убакта 28 000 сом эле. Анан плюс 10 000 сом президент берет. 38 000 сом. Плюс президент 15 000, 20 000 планшет же ноутбук берет. Барын коштоң 50 000 же 50 000ден дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Анан ошончо акча керекпи? Керек дедим дагы. Анан даярданайын дедим. Анткени менде ишенич бар. Мен мурда тапшырып көрдүм, соммонукун тапшырып көрдүм. Ага чейин мен башка бир пробный тестти тапшырган элем 11-класстын башында. Анда математиканы дагы SAT-ге даярданып элек болчумун, бирок 180, 150, 140 бир нерсе чыккан, 156 эсимде жок. Анан ошол соммонун тести мага ишенич берди да. Чыныгы ОРТ соммонукундай болот. Бирок дагы бир нерсе, соммонукун сөзсүз тапшырышыңар керексиздер. Соммонукуну Бишкекте болгондо Бишкектин офисине барып тапшыргыла. Эгер силердин районуңарга бир жылда 1-2 жолу келиши мүмкүн, ошондо тапшырыш керек. Ал жок болсо, Testing KG сайтына кирип, Testing KG сайтында онлайн тест деген бөлүмдө 2 вариант бар. Математика негизги тест, кыргыз тили негизги тесттин биринчи вариант, экинчи варианты бар. Экинчи варианты маанилүү, жаңыраак. Биринчи варианты эски. Математикада мисалы азыр келбечү, мурда келген эски темалары дагы бар. Тема деген сөзгө келели эми. Мисалы кайсы темалар көбүрөөк келет? Кээ бир темалар бар, мисалы дейли көптүктөр боюнча же жаш маселелер, жаш жөнүндө маселелер боюнча чыныгы ОРТда 1 же 2 суроо келет. Ашып кет, 2 суроодон көп келсе, бул таң калыштуу да. 2 суроодон ашып келбеш керек эч качан. Анткени мен көргөн боюнча, мен азыр материалдарды даярдап жүрөм. Сомонун эч бир китебинде бир жерде 2 жаш маселе көргөн жокмун.
эч бир сынамык тестинде дагы. Мен көргөн боюнчачы, наоборот, көбүнчө бул тема келбей калат сынамык тесттерде. Бирок силер муну келбей калышы мүмкүн деп окуя койбошуңар керек, окушуңар керек. Дагы мисалы көптүктөр темасы. Көптүктөр боюнча мынтип толтура суроо берип салбайт. Бирөөнүн артынан бирөөнүчү. Проблема эмне? Биздин пробный тесттерде, азыр Кыргызстанда көпчүлүк пробный тесттерде ОРТда көптөн бери келбей жүргөн темаларды пробный тестте берет. Бул ОРТ акыркы 5-6 жылда бербеген темалар. Анан сурасам, окуучулар даяр болсун да, кокус келип калса дейт. Кокус деген нерсе болбош керек. Кокус деген нерсе болбош керек. Так даярданыш керек. Келет, келбейт деп чечиш керек. Анан дагы эмне? Бирок ал жөнүндө ойлонуп көрбөгөндөр дагы бар да. Хотя өзүлөрү пробный тест жүрүп, билбейм кандай максатта кылат, билбейм да. Андан кийин болсо, кээ бир темалардан 2-3 суроону берип салат, хотя ал темалар чыныгы ОРТ тестте анчалык келбейт. Анткени мен чыныгы тест тапшырмалар деген китептери менде бар, онлайн тесттеринен көрүп, тыянактарды чыгарганмын. Химия боюнча дагы, математика боюнча дагы. Анан эмне, силер пробный тест тапшырганда ошонун сапатын, айырмасын билишиңер керек. Эмне, номер 1 бул сомо. Сомодон башка жок. Бир гана сомо. Андан кийин силер билишиңер керек. Башка бардык пробный тесттерди жазгыла. Колуңардан келишинче көп жазгыла. Акча аябашканы аракет кылгыла. Эмне үчүн? Анткени канча көп пробный тест жазсаңар, ошончо жакшы. Мен өзүм англисче толтура пробный тест жазгам. Күнүнө почти бирден жазган болчумун, кээде баягы жакшы даярданып атканда, аз калганда. Англисчеде мен даярдангам, ал жакта даяр китептер, интернетте материалдар толтура болгондугу үчүн даярдангам. Кыргызчада бекер пробный тестти интернеттен таба албайсыңар. Толтура кылып. Эмне үчүн? Анткени биз Кыргызстанда эми эле пробный тесттер түзүлүп баштап атат да. Эми эле бул тема өнүгүп, Кыргызстанда эми эле билим өнүгүп баштаган десек болот да. Америка бул 300 миллион адамдык, 350 миллион адамдык мамлекет. Биз 5 миллион, 6 миллион. Анын үстүнө бизде билимге анча маани берилбейт. Демек бизде материал аз ошондуктан. Ошон үчүн эмне кылышыңар керек силер? Материал аз болгондуктан, мына биякта акыркы пунктка келебиз. Жакшы дебей, жаман дебей, баарын чыгара билишиңер керек. Сомонуку жакшы экен, мен сомодон башканы окубайм десеңер, анда болбойт. Мисалы, мен кээде 11 классда эсимде көргөнмүн, кээ бир балдар китептерден жыртыга даярданып жүрөт, китептери бар, тесттери бар. Анан мына суроону чыгара элек да, өзүнүн китебиндеги бир суроону чыгара элек. Өтүп кеткен аттап, чыгара албадым деп эле өтүп кеткен. Мен таң калдым да, сен өзүң жогорку бал алам деп даярдансаң, анда сенин китебиңде сен чыгара албаган, сен түшүнбөгөн суроо болбош керек. Эч бир китепте болбош керек. Не кылышыңар керек? Суроонун аягына чыгышыңар керек. Же суроо ката деп далилдеп чыгасыңар, же мен катамын деп анан бирөөлөрдөн сурап отуруп туура жообуна жетесиңер. Бирок ошонун аягына жетиш керек. Ооба, суроо ката болушу толук ыктымал. Анткени кээде автор эмне болот, башка нерсени сурайм деп башкачараак маанини сурап калган болушу мүмкүн. Же печаттан туура варианттар адашып кеткен болушу мүмкүн. Же дагы башка нерсе болушу мүмкүн. Аны дагы далилдеш керек да. Анын дагы аягына чыгып силер жон гана мындай белгисиз катары өтүп кетпешиңер керек. Эгер жакшы бал, жогорку бал алам десеңер. Анын үчүн дагы темаларды жазып дагы башка жолдор бар дегендей. Негизи ушундай. Демек биз эмне пробный тесттерге маани бериш керекпиз. Анан биякта эмне үчүн пробный тесттер жөнүндө айтып калды десеңер, бекерден айткан жокмун деймби? Мен өзүм пробный тесттер жасап чыктым. Бир пробный тестти жасаш үчүн негизи балдарды бир жыл каникулда академический отдых болуп эс алып жүрдүм, коронавирус убактында 1 жыл. Ошол убакта балдарды жыртыга даярдап жүрдүм, окуу биякта жүрүп. Анан жалпы тажрыйбам дагы көбөйдү, суроолорду дагы топтоп, анан аягында ошол баарын топтоп туруп, пробный тесттерди түзүп чыктым. Ар бир пробный тест үчүн чындап толтура убакыт кетти. Анан ар бирин кайра текшерип чыгып, анан жон гана текшерип чыкпай, ар бир пробный тест биз бир темадан чыныгы сомодо канча көп бир тема келсе, бизде ошончолук келет. Андан көп келбейт, андан аз келбейт да. Анан дагы бир нерсе, сомо SAT-ден көчүрөт. Мен болсом эмне кылам? Мен бүт SAT материалдарын топтогонмун, сомон материалдарын топтогонмун. Анан мен сомого багыт карап, анан SAT-ге карап, экөөнүн идеяларын алып, бириктирип тесттер түзүлгөн да. Бул абдан маанилүү. Силер билбейм, мен оюмча бул эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү да. Ошондуктан ошентип жасалып чыкты. Буюрса сайтыбызга пробный тесттер чыгат. Азыр киргизип атабыз. Ушундай. Дагы эмне? Менин оюмча азыркы учурда эң жакшы пробный тест ошол болот. Эгер биздикиден жакшы пробный тест тапсаңар, мен сүйүнөм. Анткени болуш керек да, бул тесттер болуш керек. Бул тесттер көбөйүш керек.
болот деп дагы ишенем. Анткени ушунчалык чоң немелер мурдакы пробный тесттер менен азыркы пробный тесттерин салыштырсаң, менин оюмча сапаты баары бир жылдан жылга өнүгүү болот, өсүү болот. Баары өнүгүп атат, өсүп атат. Бирок туура дагы даярданыш керек. Башка нерселерди окуп жүрө бербей. Так, ушуну менен сынамдык тесттер боюнча дагы башка суроолор болсо берсеңер болот. Андан кийин негизи жалпы кандай суроолоруңар болсо бере бергиле. Жерди даярдык боюнча дагы башка кантип отуруп сабак кылыш керек өзүңдү мажбурлап дегендей буга чейинки видео чыкты, аны дагы көрсөңөр болот. Күндөлүк жазуунун пайдасы деген видео чыгардым. Анан суроо бергенде жөн эле кантип окуп түшүнүүнү жакшыртыш керек деп коюп окула да. Мисалы да, же кантип мен математиканы жакшы үйрөнөм. Бул жөнүндө канча видеолор чыгарып атабыз, канча видео тапсаңар болот. Силердин сурооңор өзүңөргө жооп алгыңар келип атабы, анда өзүңөрдү түшүндүрүшүңөр керек. Мен атым мындай, мен мындаймын, мен мынчанчы классмын, мен мынча жолу пробныйларды тапшырып атам, мындай болуп атат, математикам мынча болуп атат, мынча балдан өтө албай атам математиканы. Мына темалардан көп аксап атам, булардан аксабай атам. Же мен темаларды маани бербей эле жөн эле мугалим айтса ошону эле окуп кетип атам. Өзүм каталарымды дагы анализдеген жокмун. Же анализдеп атам. Деген сыяктуу кылып өзүңөр сурооңорду толук түшүндүрүп берсеңер, өзүңөрдү түшүндүрүп берсеңер, анан силерге жооп болот да, силерге ылайыктуу. Анткени ар кимдин окуясы, ар кимдин кейси деп коет англисче, ар кимдин өзүнө гана тиешелүү болгон бир мүмкүнчүлүктөрү бар да, анын бир нерсе баарына иштей бербейт да. Мисалы, менин даярдык жолум, мен ЖРТга англисче материалдарды иштепмин, көбүнчө математика. Математиканын тилдин айырмасы жок, кыргызчабы, англисчеби. Окуп түшүнүүнү мен мындай кылып даярданыпмын, дагы башка нерсе кылыпмын да, дагы башка жолдору. Меники силерге иштейт деген нерсе жок. Бирок баарынын жолдорун билишиңер керек дагы. Анан кийин тыянак чыгарсаңар болот да. Ошол. Дагы бир нерсе, комментарий жазгыла, суроолор болсо жакшылап түшүндүрүп жазгыла. Биздин 0776 98 12 00 нөмүрүнө дагы кайрылсаңар болот. Бардык суроолор боюнча, биздин сайт боюнчабы. Анан видеого, то есть биздин каналга подписка кылгыла, лайк баскыла, жакпаса дизлайк дегендей. Анткени бизде көпчүлүк адамдар каналдын аналитикасын көргөндө видеобузду көрөт, бирок каналга подписка болгон эмес да. Анда жаңы видеолор чыкса, өткөзө беришиңер мүмкүн. Буюрса биз ЖРТга аз калды, мүмкүн болушунча көбүрөөк видеолорду чыгарганга аракет кылабыз. Силер суроону бергиле, алардын жоопторуну видео кылып тартып чыгарам. Айдай.